ЧПТдан бірдемені қырғызша сұрасаңыз, қырғызша жооп берип атып, арасына қазақша сөздерді аралаштырып коет. Анткени аженде ЧПТнын коруна кирген казак тилдүү тексттер көп. Кыргыз тилдүү жок кесе. Ошон үчүн биздин тилден таппай калганда казакчадан алат. Анан айтып атканым ушуда, ЧПТ биздин эң негизги маалымат алуучу куралыбыз, ассистентибиз, көмөкчүбүз болуп калгандыктан ал кандай сүйлөйт, ал өтө маанилүү. Биздин баарыбыздан маанилүү. Мисал үчүн биз азыр ошо кыргыз тилин интернет айдыңында өнүктүрүүгө аябай көңүл бурбасак, 15 жылдай биз казакча сүйлөп калабыз, казакча жазып калабыз. Аны өзүбүз деле сезбей калабыз. Анан каяктан иденттүүлүк? Биз бияктан концепциялар жаза берген менен ЧПТ кыргызчанын ордуна казакча берип баштаса, көп киши байкабайт айырмасын. Акырындан сиңип кетет. Орусча сүйлөгөнүбүз аз келгенси 15 жылдан казакча сүйлөп калабыз. Ошол нерсе болбош үчүн дагы бир нерсе бар да. Биз мына дүйнөлүк контекст айтып атабыз. Дүйнө менен алака кылганда кыргыз тили орус тили аркылуу кылып атат да. Биз башка тилдердин сөздөрүн өзүбүзгө өздөштүрүп алуу орус тилинин ченемдерине ылайык жүргүзүлөт деп биздин тил эрежесинде бар агай турабы. Сырттан келген сөздөр орус тилинин ченемдерине ылайык өздөштүрүлүш керек деген эле пунктты алып салыш керек. ЧПТдан бірдемені қырғызша сұрасаңыз, қырғызша жооп берип атып, арасына қазақша сөздерді аралаштырып коет. Анткени аженде ЧПТнын коруна кирген казак тилдүү тексттер көп. Кыргыз тилдүү жок кесе. Ошон үчүн биздин тилден таппай калганда казакчадан алат. Анан айтып атканым ушуда, ЧПТ биздин эң негизги маалымат алуучу куралыбыз, ассистентибиз, көмөкчүбүз болуп калгандыктан ал кандай сүйлөйт, ал өтө маанилүү. Биздин баарыбыздан маанилүү. Мисал үчүн биз азыр ошо кыргыз тилин интернет айдыңында өнүктүрүүгө аябай көңүл бурбасак, 15 жылдай биз казакча сүйлөп калабыз, казакча жазып калабыз. Аны өзүбүз деле сезбей калабыз. Анан каяктан иденттүүлүк? Биз бияктан концепциялар жаза берген менен ЧПТ кыргызчанын ордуна казакча берип баштаса, көп киши байкабайт айырмасын. Акырындан сиңип кетет. Орусча сүйлөгөнүбүз аз келгенси 15 жылдан казакча сүйлөп калабыз. Ошол нерсе болбош үчүн дагы бир нерсе бар да. Биз мына дүйнөлүк контекст айтып атабыз. Дүйнө менен алака кылганда кыргыз тили орус тили аркылуу кылып атат да. Биз башка тилдердин сөздөрүн өзүбүзгө өздөштүрүп алуу орус тилинин ченемдерине ылайык жүргүзүлөт деп биздин тил эрежесинде бар агай турабы. Сырттан келген сөздөр орус тилинин ченемдерине ылайык өздөштүрүлүш керек деген эле пунктты алып салыш керек.